Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 10 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Өлкө башчынын Ош облусуна болгон иш сапары уланууда. Бүтүн Кыргызстан шайлоого катышат. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эл аралык каттамдар калыбына келет. Кыргызстандык эр жүрөк куткаруучу. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Кече 9 сентябрда Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында коррупция менен күрөшүүдөн келип түшкөн каражаттардын эсебинен каржыланып жаткан Нариман орто мектебинин кошумча окуу корпусунун курулушунун жүрүшүнүн көрүп чыкты. Ош шаарында ошондой эле 100 койка орундукка ылайыкташкан жугуштуу оорулар ооруканасынын имаратында курулуш иштери аяктап жатат. Архитектура, турак жай жана курулуш коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Урматбек Көкөчаровдун айтымында жугуштуу оорулар ооруканасы жана мектеп ушул жылдын октябрь жана ноябрь айларында пайдаланууга берилет. Ош шаарында 7000 адамды жумуш орундары менен камсыздай турган текстиль фабрикасы курулуп жатат. Бул тууралуу 9 сентябрда президент Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы текстиль фабрикасынын курулушунун жүрүшү менен таанышып жатканында белгилүү болду. Ишкер Нурбек Осмоновдун берген маалыматы боюнча текстиль фабрикасы кийим-кечек, шымдарды, трикотаж буюмдарын, ошондой эле кездемелерди чыгарат. Ишкананын 1 жылга пландалган кубаттуулугу 10 миллион дана ар түрдүү кийим-кечек, 1,5 миң тонна жүн, 4,5 миллион погон метр кездемени түзөт. Нурбек Осмоновдун берген маалыматы боюнча жалпы тартылган инвестициялардын көлөмү 38 миллион АКШ долларынан ашык. Анын 970 миллион сому курулушка жумшалган. Фабриканын куруучулары өндүрүшкө өздөрүнүн 19 миллион доллар өлчөмүндөгү каражаттарын жумшап, ошондой эле РСК банк тарабынан 6 миллион доллар өлчөмүндөгү насыялык ресурстар берилген. Келечекте Кыргыз-Орус өнүгүү фонду менен кызматташууну баштоо пландалууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын парламенттик шайлоого талапкер катары каттады. Мындай чечим БШКнын 9 сентябрдагы кечки жыйынында кабыл алынды. Бош райкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын сөзүнө караганда, БШК Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршы жогорку сотко даттана алат. Бирок БШК партияны шайлоонун белгиленген иш чараларынан артта калбаш үчүн каттоого алды. Кече 9 сентябрда Бишкектин административдик соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын БШКга каршы арызын канааттандырган. Жараян жүрүп жаткан убакта партиянын талапкерлери имараттын сыртына чогулуп, соттун калыстыгын талап кылышты. Эске салсак, БШК 3 сентябрдагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деп таап, каттоодон баш тарткан. Партия БШКнын мындай кадамын саясий чечим деп баалап сотко берген болчу. Саясий партиялардын шайлоо тизмесиндеги орду Борбордук шайлоо комиссиясынын 9 сентябрда түн жарымына жакын өткөн жыйынында чучугулак кармоо аркылуу аныкталды. Чучугулакты шайлоого бараткан 16 саясий партиянын ар биринин ыйгарым укуктуу өкүлү кармап, жыйынтыгында 1 номурду Биримдик партиясы, 2-де Мекенчил, Иман Нуру партиясы 3 номурда, 4 номурда Мекеним Кыргызстан, 5-де Реформа, Ата Мекен партиясы 6 номурда алса, 7-де Замандаш партиясы, 8 номурда Бүтүн Кыргызстан, 9-да Социал-демократтар партиясы, 10 номур Мекен ынтымагы, Ооган жана башка согуштардын ардагерлери саясий партиясы 11 номурда, 12-де Ордо, 13 номурда Бирбол партиясы, 14 номурда Республика, ал эми 15 номурга Кыргызстан партиясы бекитилсе, Чоң Казат партиясы 16 номурда алды. БШКнын маалыматына караганда, бюллетенде 16 партиянын тизмесинен тышкары баарына каршы графасы да болот. БШК 9 сентябрдагы жыйынында шайлоо бюллетенинин формасын жана мазмунун бекитти. Өлкөдө COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 44.684 жетсе, анын ичинен 40.487 бейтап ооруну жеңди. Республикалык штабтан кабарлагандай, акыркы сутка ичинде 71 киши вирус жуктуруп алды. Бир сутка ичинде жаңы учурлар: Бишкекте 15, Ош шаарында 1, Ош облусунда 5, Баткенде 19, Жалал Абад аймагында 15,
Нарын аймагында катталган жок, ал эми Талас чергесинде 4. Чүй өрөөнүндө 4 бейтап жана ошондой эле Ысык көл облусунда 8 учур катталган. Бактыга жараша өткөн суткада өлкөдө коронавирустан каза болгон учур катталган жок. Ички иштер министрлиги алдамчылыкка шек саналып, издөөгө алынган кыргызстандык жаран Данияр Ибраевди алып келүүгө даярданууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, Ибраевдин үстүнөн арыз менен бир нече курулуш компаниясынын өкүлдөрү кайрылган. Жалпысынан ал 7 курулуш компаниясын 507 миллиондон ашык сомго алдап кеткен деп шек саналууда. Аталган окуя боюнча иш жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 2019 жылдын 24 декабрь күнү Данияр Ибраев алдамчылык фактысын жасоого шектелип жаткандыгы жөнүндө кабарланып, ошол эле күнү ага карата Свердлов райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы сыртынан каралып, камакка алуу чечими кабыл алынган. 2020 жылдын 28 февраль күнү Интерполдун билдирүүсүнө ылайык Данияр Ибраев Болгариянын София шаарында кармалган. Азыркы тапта аны экстрадициялоо процесси башталды. Социалдык тармактын колдонуучулары Данияр Ибраев Жогорку кеңештин депутаты, парламенттин мурдагы аппарат жетекчиси Саматбек Ибраевдин уулу экенин айтышууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Данияр Ибраевдин жапа чеккендерди милицияга кайрылуусун өтүндү. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эл аралык каттамдар калыбына келерин кабарлады. Маалыматка ылайык, кечээ 9 сентябрда Москва шаарында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Казакстандын тышкы иштер министрлигинин башчысы Мухтар Тулеуберди менен эки тараптуу жолугушуу өткөргөн. Айдарбеков коронавируска каршы биргелешкен аракеттер ийгиликтүү болгонун белгилеп, кыргызстандыктарды мекенге кайтарууда көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле тараптар эки өлкөнүн ортосундагы эл аралык каттамдарды калыбына келтирүү тууралуу кеп кылып, Казакстан тарап бул жаатта оң чечим кабыл алганын кабарлаган. Мындан сырткары кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү бекеттери иштей баштаары айтылды. Өзгөчө көңүл эл аралык жана регионалдык кызматташтыкка, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы маселелерге бурулган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 9 сентябрда Москва шаарында өзбекстандык кесиптеши Абдулазиз Камилов менен жолукту. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси тараткан маалыматка ылайык, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо жыйынтыктоо иштерин талкуулашты. Маалыматта экономикалык алакага жана чек арадагы маселелерге көбүрөөк көңүл бурулары айтылат. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы, же 85% такталган. Дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Азыр сүйлөшүүлөр так ошол 10% жана калган 5% тилке жөнүндө болуп жатат. Социалдык тармактарда блогер Михаил Литвиндин тамаша торуна илинип, өзүнүн эр жүрөктүүлүгү менен көпчүлүктүн ыраазычылыгына ээ болгон мекендешибиз Азамат Нуржанов өзү жана талкуу жараткан видеодогу тамаша тууралуу айтып берди. Мен эмне болгон шартта да баланы уурдатып жибербөөнүн аракетин көрүп, аларды кармадым. Бирок бычак сайып жибереби деп корктум. Ушул окуядан кийин бардык мекендештеримдин айткан жакшы тилектерине ыраазы болдум, дейт ал өз билдирүүсүндө. Инстаграм баракчасында дээрлик 11 миллион катталуучусу бар блогер Михаил Литвиндин сценарийи боюнча жөө адамдарга кичинекей баланы убактылуу карап туруусун өтүнмөк. Андан соң кара түстөгү жол тандабасы менен адамдар келип, баланы уурдоого аракет кылмак. Ал эми торго түшкөн кыргызстандык Азамат Нуржанов спорттук көндүмдөрүн колдонуп, жаш баланы куткарып калган. Учурда бул видео орусиялык интернет айдыңында эң көп талкууланууда. Белгилей кетсек, Азамат Нуржанов 2019 жылы Кыргызстандын жеңил атлетчилер курама командасында машыккан. Учурда Орусияда иштейт. Россиянын эң сулуу стюардессасы катары таанылган Алена Глухова модель Ким Кардашьяндын образын туурап социалдык тармактагы көрмандарын суктандырды. Стюардессанын 360 000 киши жазылган Инстаграм баракчасына жүктөлгөн сүрөттөн стюардессанын Голливуд жылдызындай боенуп түшкөнүн көрүүгө болот.
Борт коштоочу бул постуна кадрды өз убагында киргизүү керек, кийин кызыгы кетип калат. Кандай ойлойсуздар? Ким Кардашьянга окшоштурмбу деп катталуучуларына суроо калтырган. Интернет айдыңында кызга көз арткандар көбөйүп, Кардашьяндан дагы сулуусуз деген пикирлерди калтырышууда. 25 жаштагы борт коштоочу Алена Глухова Россия авиакомпаниясында иштейт экени белгилүү болду. Ал буга чейин дүйнөнүн эң мыкты стюардессасы сынагында дүйнөнүн вице-мисси титулун алган. Жана ошондой эле ал өзүнүн Instagram баракчасын активдүү жүргүзүп, атактуулардын образын туурап келет. Буга чейин ал Малефисента тасмасындагы Анджелина Джолинин образын чагылдырган. Ушуну менен 10 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.